Мен дагы бир мына азыр эле Кызылкияда цемент завод ачып келдик. Канча убакыттан бери күттүк элек. Эгерде кыйкырып атпады беле, кыргыз дайдык кетти, эч ким калган жок. Кыргызстанда бүт эле жалаң ушу пенсионерлер калат деп. Тескерисинче мына көрсөтүп атат биздин балдар азыр. Камбар ата экини биз өзүбүздүн күчүбүз менен куруп атабыз. Өзүбүздүн акчабызга куруп атабыз. Өзүбүздүн строительдер, өзүбүздүн гидро куруучулар, өзүбүздүн инженерлер менен куруп атабыз. Так ошондой эле мына Кызылкияны деле ошондой кылдык. Азыр ушул эки чоң бир гана мамлекеттин деңгээлинде объекттерди
Энелер, эжелер, дыйкан, фермер чарбаларынын жетекчилери, мугалимдер, дарыгерлер жана жаштар келип сизди кучак жайып тосуп алып, сизге жыл мурун ушул жерде ушул оокаттыктар ак батасын алып ишиңизге ийгиликтерди каалашкан эле. Рахмат.
цемент чыга баштайт. Бул цементтин биринчиден цемент завод ишке кириши менен көмүр ишканалардын баардыгы жанданат. Бул көмүр менен иштейт, газ менен иштейт. Ошондуктан мунун баасы арзан. Жанагы Бишкектеги канттагы цемент заводко караганда мунуку жете бир 2 эсе 1,5 эсе баасы төмөн болот. Демек, сиздерге турак жай салганга, азыр деле жолдо келетип көрдүм, дубалдарыңар оңолуп калыптыр, бир тоңардыкы, баягы кыйшайгандар бузулуп, таш менен, кыш менен салып атыпсыңар. 2 кабат үйлөр курула баштаптыр. Бул деген элдин турмушу оңолгону. Бирок мен дагы эле билем, кыйын, мындай материалдык абалы оор, жашаган үй бүлөлөр көп. Ошондуктан мамлекет жагынан биз колдон келишинче аракетибизди жасап атабыз, урматтуу аксакалдар. Мен ойлойм, сиздер азыр мына 50%га көтөрүлгөн пенсияңарды алсаңыздар керек. Мен тапшырма берген элем 10-июль, албаган 15-июлга чейин алышыңар керек деп. Кудай кааласа алсаңыз